Бүгүн 30-декабрда Баткен шаарындагы Кызылдөң аймактык башкармалыгында 375 орундуу жаңыдан курулган номер 4 мектептин имаратынын ачылыш аземи өттү. Ушуну менен Баткендеги 10 мектеп ишке кирди. Ачылуу аземге Баткен шаарынын тургундары жана облус башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлери катышты. Урматтуу Баткен эли, ушул мектептен келечекте жашынага окумуштуулар чыксын. Келечекте ушул жерде бир илим жактаган биздин кандидаттар чыксын. Чоң адамдар чыксын. Өлкөнү баштаган, өлкөнүн өсүшүнө чоң салым кошкон биздин жаштар чыксын. Белгилей кетсек, мектептин курулушуна Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан 84 миллион сом каражат грант эсебинде бөлүнгөн. Учурда шаарда жалпы 6000ден ашуун окуучу бар. Чиден ошо кыш мезгилинде балдар лел мектепке барыш өтө кыйын бизде. Жаан жааганда кыйналышат, таксиге салабыз балдарды. Азыр мына жаңы мектеп ачылып, жакшы болду.